Кудайдын чакырыгы 21 сентябрь. Бүгүн мен кубангыла, дайыма кубангыла деген чакырык менен баштагым келди. Эмнеме кубанайын дээрсиз? Менин азыркы өтүп жаткан жолдорумду көргөн жоксуң да, жүрөгүмдү канатып, сыздатып жаткан нерселерди билген жоксуң да дешиңиз да мүмкүн. Үстүмөн басып жаткан жүктөн мен өзүм кубанмак турсун, башка бирөөлөрдүн кубанычында көрө албай турам дешиңиз мүмкүн. Ооба, мен түшүнөм. Сиз азыр өтүп жаткан жолдор чынында эле кубанмак турсун, наалыгыдай эле болуп жатканын түшүнөм. Бирок мен бүгүн сизге бир нерсе айткым келди. Кубаныч бул сезим гана эмес. Кубаныч бул чечим. Хабакук пайгамбарга Кудай келечек тууралуу көрүнүш бергенде, анын ички дүйнөсү титиреп, эриндери дирилдеп, тизелери титиреп, бут алдында жер көчкөндөй болгон, сөөктөр сыздап чыккан. Бирок ошондой акыбалда да пайгамбар мындай дейт: мен кабатыр болбошум керек. Анжир гүлдөбөй калса да, жүзүм сабагым мөмө бербей калса да, зайтун дарагы жемиш бербей калса да, эгин талаасы аштык бербей калса да, короодо майда мал калбай калса да, акырларда байланган бодо мал калбай калса да, мен Теңир менен кубанам. Мени куткарган Кудайым менен шаттанам. Кудай Теңир менин күчүм. Ал менин буттарымды бугунун буттарындай кылат. Мени өзүмдүн бийик жерлериме чыгарат. Кудай сизди бекемдесин. Азыркы абалыңызда Кудай алыстай сезилип жатышы мүмкүн. Бирок андай эмес. Так ушул кыйын күндөрдө Кудай жакын. Ошондуктан ишеним менен кубаналы. Каткырып күлүп, орусча айтканда, истеричне кубануу эмес. Жүрөктүн тереңинде кандай болсо да Кудай мени менен, Кудай менен мен баардыгын жеңип чыгам деген ишеним менен кубануу. Анткени жазууда айтылгандай, мунун баардыгын бизди сүйгөн Кудайдын күчү менен жеңебиз.